Урматтуу жоокерлер жана сержанттар, офицерлер жана генералдар, урматтуу ардагерлер, бир сөз менен айтканда, урматтуу ата мекендин коргоочулары. Эгемендүү алгандан бери сиздер менен бирдикте мамлекетибиздин бардык аймактарында саясий ыңкылап, төңкөрүш, чек аралык чыр чатактарда бир эмес эки жолу улут аралык кагылышта керт башыбызды сайып, оор күндөрдү биргеликте өткөргөнбүз. Биз тарыхтан сабак алдыкпы? Кандай өзгөрүү болду? Бүгүнкү күндө бул өтө чоң суроо. 30 жыл ичинде мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери бүгүнкү күнгө чейин бийлик ууру жемкорлор менен тамырлашып, биз бүгүн мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап, мамлекетибиз кандайдыр бир коркунучтун алдында турат. Мыйзам бүгүнкү күнгө чейин жалаң карапайым элдерге, башкача айтканда, чындыкты бетке айткан жана мекен үчүн ак кызмат кылган азаматтарга саясий куугунтук жасоо менен алек болуп келишти. Эл менен бийликтин ортосундагы ажырым бүгүнкү күндө улам барган сайын чоңоюп жатат. Ошондон улам акыйкат жана адилеттүү башкарууну, темирдей тартипти камсыз кылууну, мыйзамдуулукту туу туткан мамлекетти орнотуу үчүн мен бүгүн Кыргыз Республикасынын президенттигине аттандым. Урматтуу коллегалар, сиздер дайыма элибиздин үмүтү жана таянар тоосу болуп келгенсиздер. Мен деле сиздерге окшоп өз убагында катардагы жоокер катары, эгерде элимдин башына караңгы түн түшкөндө керт башымды сайып кызмат кылам деп ант бергенмин. Берген антымды бир да жолу бузган эмесмин. Мен сиздердин уулуңар катары берген антымды жана милдетимди элимдин алдында дайыма аткарууга даярмын. Мен үчүн өз элимдин кызыкчылыгы жана генералдык абийир ар намысым барынан кымбат. Эгерде сиздер мага ишеним артсаңыздар, мен Курсан Асанов каруумду казык кылып кагып кызмат кылууга даярмын. 10 январь бул тандоо күнү. Бул күн жалпы кыргызстандыктардын, айрыкча биздин бала бакырабыздын жаркын келечеги, жергебизде тынчтык туруктуулук болуусу үчүн, айрыкча өнүккөн Кыргызстандын жаңы барактарын ачуу үчүн ошол күнү урматтуу энем бардыгыңыздар шайлоого келип, номер 13 чыныгы атуул Асанов Курсанга добушуңарды берет деген терең ишеничтемин. Сиздерди урматтоо менен Курсан Асанов.